соқыр дешет билимсизди жөн дебе, окуу гана жарык чачат дүйнөгө демекчи Акыл Ордо долбоору коомдук биринчи каналдын эфиринде. Менин атым Салтанат Саматова. Баштайлы, арбаңыздар. Ардактуу замандаштар, адаттагыдай эле студияда 6 мыкты окуучу, Кыргызстандын мыкты окуучулары стойканын жанында турушат. Дүркүрөгөн колчоолордун коштоосунда ушул мыкты азаматтарды сиздерге тааныштырып өтөйүн. Жеңишалиев Азамат. Номер 94 мектебинин окуучусумун. Билим түгөнбөс байлык дегендей өз билимимди сынап көргөгө келдим. Сизге ийгилик каалайбыз, Азамат. Эсеналиева Айдина. Мен Эсеналиева Айдина. Бишкек шаарынын номер 72 гимназиясынан келдим. Мен бул оюнга жеңиш үчүн келдим. Албетте жеңиш үчүн келет да оюнга. Ийгилик каалайбыз, сизге жеңиш каалайбыз. Нурдинов Акжол. Мен Нурдинов Акжол. Шаарыбыздагы Абдыкерим Сыдыков атындагы номер 72 мектеп гимназиясынан келдим. Бардык катышуучуларга ийгилик, өзүмө жеңиш. Албетте сизге дагы жеңиш каалайбыз, Акжол. Эсенбаева Жибек. Мен Бишкек шаарынын Ормонбек Турсуматов атындагы Бербулак орто мектебинен келдим. Бул долбоорго мен акыл айга жеткирет дегендей, бул долбоорго мен өзүмдүн мектептен алган билимимди тереңдеп жана аны чыңдоо үчүн келдим. Ийгилик каалайбыз сизге, Жибек. Кыз Жибек. Нышанов Нургазы. Мен Нышанов Нургазы. Бишкек шаарындагы номер 78 мектеп гимназиясынан келдим. Билим, ине менен кудук казгандай макал сыяктуу. Мен бул долбоорго өз күчүмдү сынаган келдим. Сизге жеңиш, Нургазы. Уланбек кызы Кыз Жибек. Мен Уланбек кызы Кыз Жибек, Бишкек шаарынын Алпы Осмонов атындагы номер 68 окуу тарбия комплекси гимназиясынын окуучусумун. Билими күчтүү миңди жыгат демекчи, мен өз билимимди текшерүү үчүн келдим. Ардактуу күйөрмандар, караңыздарчы. Нургазыга кандай бир сонун мүмкүнчүлүк пайда болуп атат да. Эки Кыз Жибектин ортосунда турат Нургазы. Бүгүн сөзсүз жеңейин деп тилеп кой ичиңен. Эки Кыз Жибектин ортосунда тургандан кийин. Анан бардык оюнчуларга ийгилик каалап, жакшылап бир күчтен берип, кол чаап коелучу. Албетте биздин чоң досубуз, өнөктөшүбүз, келечек жаштары кезине кайра рахматыбызды айткыбыз келет. Анткени ар дайым Кыргызстандын жаштары, өспүрүмдөрү, мугалимдер жана ата-энелер үчүн керектүү, пайдалуу маалыматты камтыган ушул гезитти сөзсүз алып окуңуздар. Почта бөлүмдөрүнөн жана мектептен тапсаңыздар болот. Суперфиналга дагы сонун белектерди даярдап койгонбуз, бирок азыр суперфинал жөнүндө айтыш эрте. Анткени оюн жөн гана башталып атат. Бул жаңы сезондогу оюн. Бүгүнкү оюндун жеңүүчүсү албетте суперфиналга жолдомо алат. Бирок бүгүнкү оюндун эрежеси жөнүндө сиздерге эскерте кетейин. 3 раундтан турат оюнубуз. Биринчи раундда мен сиздерге 18 суроо берем. Суроолордун бардыгы экранда болот. Жооптор дагы экранда болот. Ар бир суроого 4төн жооп болот. Туура жоопту билсеңиздер, ошол кнопканы басып, көбүрөөк упай топтоңуздар. Экинчи раундга 4 оюнчу гана өтөт. Ал эми бүгүнкү оюндун финалында акырында 2 оюнчу ойноп, бириңер гана мыкты деп аталып, бириңер гана Акыл Ордо оюнунун кубогун аласыздар. Эрежелер түшүнүктүү болдубу? Оюнга даярбызбы? Анда эмесе биз биринчи раундду баштайлы. Биринчи раунд жана биринчи суроо. Көңүл буруңуздар. Бабурдун үйү аталган тарыхый курулуш кайсы тоодо жайгашкан? Сулайман тоо, Чаншан тоолору, Күнгөй ала тоо, Тескей ала тоодобу? Бабурдун үйү аталган тарыхый курулуш кайсы тоодо жайгашкан? Жооп бериңиздер. Азамат. 5 оюнчум туура жооп берди. Кана айтып бериңизчи, Азамат туура жоопту. Бабурдун үйү аталган тарыхый курулуш бул Сулайман тоодо аталат. Сулайман тоодо жайгашкан, Азаматсыз Азамат. Азамат дегенди кандай сонун угулат, Азамат деп атыңызды ким койду эле? Бир тууган байкем койгон атын. Азамат болсун деп, ар дайым мыктылардан болуп жүрсүн деп. Жакшы экен, салам айтыңыз бир тууган агаңызга. Ал эми кол чабуулар болсун Азаматка дагы. Оюнчуларыбыздын бардыгына. Кийинки суроо. Каш кулактын баласы кандай деп аталат? Борсолдой, чөндөлөй, бөжөк же чарчыкпы? Каш кулактын баласы кандай деп аталат? Борсолдой, чөндөлөй, бөжөк, чарчык.
кандай сонун аталыштар бардыгы. 4 оюнчум туура жоопту билет экен. Кана Айдина, сиз менен таанышалычы. Кашкулактын баласы Борсолдой деп аталат. Ак, туура жооп. Айдина, өзүңүз жөнүндө айтып бериңиз. Келечекте пландар кандай? Мен чет мамлекетте билим алгым келет. Кайсы мамлекетте мисал үчүн? Каяка барасыз? Европа жак. Европа жакка барасызбы? Аны үчүн тил билиш керек. Кайсы тилдерди үйрөнүп атасыз азыр? Мен азыр үйрөнө элекмин, бирок 9-класстарда үйрөнүп баштайм. Азыр эле башташ керек. Айдинага кол чаап коюңуздарчы. Келечекке койгон пландардын бардыгы ишке ашсын деп. Кийинки суроо. Макал боюнча эмненин казаны кайнабайт? Коркоктун, ыйлактын, жалкоонун же калптынбы? Эмненин казаны кайнабайт? 5 оюнчум туура жооп берди. Кана эми Ак жол менен таанышалы. Ак жол? Калптын казаны кайнабайт. Эң эле туура, бул кыргыз элибиздин жакшы сөз байлыктарынан. Азаматсыз, кана Ак жол, сиз өзүңүз жөнүндө айтып бериңизчи. Күндө мектепке ушундай бабочка кийип алып барасызбы? Албетте. Мектепке да ушинтип барасызбы, Ооба. Карагылачы, кандай элегантный жигит. Кол чаап коюңуздарчы. Келечекте ким болом деген тилегиңиз бар? Келечекте май кызматкер болгум келет. Майы кызматкери болосузбу? Эмнеси жагат? Пара аласызбы? Пара аласызбы? Жок. Пара албайсызбы? Жок. Чын иштейсизби? Албетте. Айлык майнасы аз да алар. Келечекте көбөйөт деп ойлойм. Келечекте көбөйсүн. Ооба, сиз иштеп атканда майынын кызматкерлери, мугалимдер, дарыгерлер жакшы айлык майына алсын, Жакшы, тилегиңиз жакшы экен, Ак жол. Атыңыз да жакшы экен. Кийинки суроо. Манастын күмбөзүн канча сомдук банкнотадан кезиктирүүгө болот? 50, 100 сом, 20 сом же 200 сомбу? Кана? Манастын күмбөзүн кайсы канча сомдук банкнотадан кезиктирүүгө болот? 50, 100, 20, 200. Кана эстегилечи. Акча дегенди баарыбыз жакшы билебиз да. 4 оюнчум туура жооп берди. Эми Жибек менен таанышалчы. Эсенбаева Жибек жооп берет. Манастын күмбөзүн 20 сомдук банкнотадан көрүүгө болот. Азаматсыз, бул туура жооп. Жибек, эми өзүңүз жөнүндө айтып бериңиз. Сиз кандай пландарды коюп атасыз келечекке? Мен келечекте Кыргызстан үчүн иштеген, окуган кыздардын бири болгум келет. Анан келечекте мен дипломат же элчи болгум келет. Ой, азаматсыз, карагылачы кандай пландар бар. Дипломат, элчилер көп тилдүү болуш керек. Кайсы тилди үйрөнүп атасызбы азыр? Үйрөнгүм келип жатат, мен английский жана японский тилдерин үйрөнгүм келет. Ой, азамат. Японияга барып элчи болуп иштеп келесиз, буюрса. Же балким Европа өлкөлөрүнө кетесиз. Жакшы, Жибектин пландары жакшы экен, анын баары ишке ашсын. Кийинки суроо. Кыргыз Республикасынын учурдагы билим берүү жана илим министри ким? Эльвира Сариева, Канат Садыков, Дамира Ниязалиева, Аида Салянова. Кана жаңылыктарды көп көрөсүңөр да. Ата-энеңер менен отуруп алып, жооп бериңиздер. Жаңылыктарды көрбөгөн дагы оюнчуларым бар экен, бирок 3 оюнчу туура жоопту берди. Кана Жибек айтып коюңузчу. Кыргыз Республикасынын учурдагы билим берүү жана илим министри Эльвира Сариева. Эң эле туура, бул туура жооп. Кийинки суроо. Алманын жардамы менен атагы чыккан окумуштуу Ньютон, Галилей, Ампер, Эйнштейн. Ар кандай айтып жүрүшөт. Ньютон дешет кээ бирлер, Галилей, Ампер, Эйнштейн. Алманын жардамы менен атагы чыккан окумуштуу башына алма түшүп, эсиңиздерде? Анан ачылыштарды жасаган. 3 оюнчун билет экен. Уламбек кызы Кыз Жибек. Айтып коюңузчу. Алманын жардамы менен атагы чыккан окумуштуу бул Исаак Ньютон. Туп-туура. Эмне болду эле? Алма эс алып отурганда алма башына түшкөн, ошондо ачылыштарды жасаган. Демек, бардык нерселер жерге тартылат деп, Азаматсыз Кыз Жибек. 6 суроо артта калыптыр. Турнирдик таблицага көз чаптыралы. Кандай келет абыз?
Алдыда 12 суроо бар. Кийинки суроо. Аяк-оона кайсы айдын кыргызча аталышы? Аяк-оона. Июль, август, сентябрь же октябрьбы? Аяк-оона кайсы айдын кыргызча аталышы? Июль, август, сентябрь, октябрь. Бардығы ғана. Бир ғана тура жооп бар. Чамдаңыз Нургазы дегенде дароо Нургазы өзүнө келе калды окшойт. Нургазы, айтып коюңузчу? Аяк-оона бул август. Туп-тура. Август айы кыргызча аяк-оона. Кол чаап коюңуздарчы Нургазыга. Нургазы келечекте ким болосуз? Программист болайын деген ой бар. Программист деген, компьютер менен отуруп алып ойной бересизби? Жаргандай программаны түзгөндү билесизби уже? Программаны үйрөнүп атам. Үйрөнүп атасызбы? Азамат, сиз кол чаап коюңуздар Нургазыга. Кийинки суроо. Окулист кайсы органды дарылаган доктур? Ичеги карын ооруларын, кулак, мурун, ооз, көз же муун ооруларынбы? Кана? Окулист кайсы органды дарылаган доктур? Ичеги карын, кулак, мурун, ооз, көз же муун ооруларыбы? 4 оюнчум туура жоопту билет экен. Уланбек кызы Кызжыбек жооп берсинчи. Окулист бул көз ооруларын дарылаган доктор. Азаматсыз. Бул туура жооп. Кызжыбек, сиз доктор болоюн деген тилегиңиз жокпу? Жок. Ким болосуз? Прокурор. Прокурор болосузбу? Генеральный прокурорго чейин жетесизби? Ооба. Прокурор деген аябай каардуу киши болуш керек да. Жанына киши баса албаган, абдан принципиалдуу. Анан бирөө келип, ай, Кызжыбек кичине буга жардам берип койчу десе, жардам бересизби анан? Жок. Жардам бербейсизби? Карагылачы кандай прокурор болот. Кол чаап коюңуздарчы. Уланбек кызы Кызжыбек буюрса Кыргызстандын эң мыкты прокурорлорунан болот. Кийинки суроо. 1000 сомдук купюрага элеси түшүрүлгөн Жусуп баласагын кайсы кылымда жашаган? Биздин заманга чейинки 1-кылым, биздин заманга чейинки 11-кылым, биздин заманга чейинки 5-кылым же биздин заманга чейинки 19-кылымбы? Жусуп баласагын 1000 сомдук купюрага элеси түшүрүлгөн деп эмес, көрүнүктүү инсан, окумуштуу, агартуучу деп туруп берсек эң эле туура болот окшойт. Жусуп баласагын кайсы кылымда жашаган? 5 туура жооп бар. Кана, айтып коюңузчу Айдина? Ал болсо биздин заманга чейин 11-кылымда жашаган. Эң эле туура. Кийинки суроо. Грециядагы эң бийик тоо массиви жана грек мифологиясындагы кудайлардын чогулган жери дегенди билдирген бул Олимп, Карпат, Геракл же Гималай тоолору. Грециядагы эң бийик тоо массиви жана грек мифологиясында эсиңиздерде барбы? Зевс, Гера, Посейдон ал сууда болгон. Азамат, карагылачы, баары тең туура жооп берди. Бул Олимпос. Азаматсыңар. Кийинки суроо. Моюнкум трагедиясына Чыңгыз Айтматовдун кайсы чыгармасында күбө болобуз? Ак кеме, Кылым карытар бир күн, Кыямат, Саманчынын жолу. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын өттүңүздөр да мектептен. Мектептен өтпөсөңөр сөзсүз алып окугула. Дүйнөгө тааныткан Кыргызды, дүйнөгө тааныткан Чыңгыз агабыздын китептерин, чыгармаларын. 3 оюнчум туура жооп бериптир. Айтып коюңузчу. Ак жол. Бул Моюнкум трагедиясы Чыңгыз Айтматовдун Кыямат чыгармасында көрө болобуз. Азаматсыз. Туура жооп. Кийинки суроо. Индиянын борбор шаары. Бомбей, Дели, Карвахал же Калькутабы? Индиянын борбор шаары бул Бомбей, Дели, Карвахал, Калькута. Азамат. 5 оюнчум туура жооп беришти. Кана, айтып коюңузчу. Кызжыбек Эсенбаева. Индиянын борбор шаары бул Дели. Туура. Дели шаары. 12 суроо артта калды. Турниздик таблицага көз чаптыралы.
алдыда 6 суроо бар. Ошондуктан сөзсүз жетиңиз кыз жибек. Кийинки суроо. Футбол оюнунда эмненин негизинде эң мыкты оюнчу тандалат? Кийген кийиминин өңүнө жараша, киргизилген голдордун санына жараша, сары карточкалардын санына жараша, же күйөрмандардын көптүгүнө жарашабы? Мыкты оюнчу, мыкты футбол оюнчу деген наамга качан жетет футболчулар? Кийген кийимине жараша, өңүнө киргизилген голдордун санына жараша, сары карточкалардын санына жараша, же күйөрмандардын көптүгүнө жарашабы? Канам? Жооп бериңиздер. Айдина басыңыз. Оюнчулардын бардыгы туура жооп беришти. Айтып коет Нургазы. Футбол оюнунда эң мыкты оюнчу бул голдордун санына жараша тандалат. Туп-туура. Кийинки суроо. Муму чыгармасын жараткан орус жазуучусу. Иван Сергеевич Тургенев, Салтыков-Щедрин, Максим Горький же Иван Крыловпу. Ана Муму чыгармасы. Герасим бар. Муму. Кайсы орус жазуучусу ушул чыгарманы жазган эле? Кана 2 оюнчум гана туура жоопту билет экен. Айтып коюңузчу Айдина. Муму чыгармасын Тургенев жазган. Тура. Иван Сергеевич Тургенев. Кийинки суроо. Тоголок Молдонун Жер жана анын балдары чыгармасындагы каармандар кайсылар? Жамгыр, жер, ай, булут, от, күн, жылдыз, жамгыр, суу, шамал, от, жер, же шамал, жер, от, тообу. Тоголок Молдонун Жер жана анын балдары чыгармасынын каармандары. Ана кайсылар? Жамгыр, жер, ай, булут, от, күн, жылдыз, жамгыр, суу, шамал, от, жер, же шамал, жер, от, тообу. Башыңарды айландырып койдум окшойт. Жакшы. 3 оюнчум гана туура жооп берди. Жакшы деп өзүмдү мактап атамбы, өзүм сүйүнүп атамбы билбейм. Айтор 3 оюнчум туура жооп берди. Кана айтып коюңузчу кыз Жибек Эсенбаева. Тоголок Молдонун Жер жана анын балдары чыгармасындагы каармандар булар жер, суу, шамал жана от. Туура. Так, кийинки суроо. Ералаш журналынын режиссеру ким? Сергей Безруков, Никита Михалков, Борис Грачевский, Леонид Гайдай. Аны билишиңер керек. Ералашты жакшы көрөт эмеспизби? Ералаш кино журналы. Кичинекей балдар жөнүндө, окуучулар жөнүндө сатирикалык карагандай кичинекей тасмалар. Аргандай варианттар болду. Кээ Сергей Безруков деп атат, кээ Никита Михалков деп атат, кээ Леонид Гайдай деп атат. Ал эми 3 оюнчум туура жоопту билет. Айтып коет Айдина. Ералаш журналынын режиссеру Борис Грачевский. Туура. Азаматсыз. Кийинки суроо. 2 гана суроо калды. Кана оюнчулар чамдаңыздар. Атты мингенде башкаруучу жип. Тизгин, аркан, жип, нокто. Кана. Жооп бериңиздер. Атты мингенде башкаруучу жип. Билбегендер жип деп коет да жөн эле. Кана жипти кармабайсыңбы деп. Бирок жипти кармабайсыңбы деген туура эмес. 4 оюнчум туура жоопту беришти. Азамат менен көптөн бери сүйлөшө элекпиз. Азамат, кана айтып коюңузчу. Атты мингенде башкаруучу жип бул тезгин. Тезгин да. Туура. Тезгинди карма. Тезгинди туура карма деп айтып коет. Көңүл буруңуздар. Биттин ичегисине кан куйган деген кандай адамга карата айтылган сөз? Шашма, жоош, тың, же тыккан адамбы? Биттин ичегисине кан куйган деп коет го. Шашма адамды, жоошту айтабызбы? Тыңдыбы же тыккан адамды айтабызбы? Кана? Жооп бериңиздер. 5 оюнчум туура жоопту беришти. Уланбек кызы кыз Жибек айтып койсунчу. Биттин ичегисине кан койгон адам деп, тың адамды айтабыз. Тың адамды ошентип коет эмеспизби? 18 суроонун баардыгын сиздерге айтып бердим. Сиздер жооп бердиңиздер. Эми турнирдик таблицага көз чаптыралы.
Буланбек кызы Кыз Жибек баарынан азыраак упай топтоп калыптыр. Кыз Жибек абдан жакшы ойнодуңуз. Бул жолу окшошпай калды окшойт. Бирок алдыда кең келечек, алдыда көптөгөн жаңы сезондор, сөзсүз сиз менен жолугабыз. Капаланган жоксузбу? Жок. Капаланбаңыз. Бул оюнда кана күйөрмандарыбыз жакшылап кол чаап, Кыз Жибекке чоң рахмат айтып койсоңуздар. Ардайым бар болуңуз Кыз Жибек, ардайым сулуу кыз бойдон жүрө бериңиз, ардайым Кыргызстандын мыкты эрке кыздарынан болушуңузду биз чын жүрөктөн каалайбыз. Акжол алтыным, абдан жакшы жигит экенсиз. Сиз менен дагы ойной түшөйүн дедим эле, бирок оюндун шарты ошондой. Алдыда дагы сезондор бар, келесизби дагы? Сөзсүз келиңиз. Ардайым ушу мектепке майрамга баргандай болуп бабочка кийип жүрүңүз, көпөлөгүңүздү кийип алып. Ардайым мыкты, сулуу, акылдуу жигит болуп жүрө бериңиз деп, күйөрмандарыбыз дагы жакшылап кол чаап, колдоп коюңуздарчы. Акжолду. Чоң рахмат сиздерге. Акжол, Кыз Жибек, сиздерге чоң рахмат. Ал эми Азамат, Айдина, Жибек жана Нургазы экинчи раундга даярдансын. Сөздүн канаты жок, канаттуудай учат бирок демекчи. Биздин оюнчулардын сөздөрү сиздердин жүрөгүңүздөргө чейин учуп барат. Эмнеге дебейсиздерби? Анткени студияда мыктылар. Акыл Ордо долбоору өз ишин уланта бермекчи. Студиядагы мыкты 4 оюнчуну дүркүрөгөн кол чабуулар менен тосуп алалы. Алар Эсенбаева Кыз Жибек, Эсеналиева Айдина, Жеңишалиев Азамат жана Нишанов Нургазы. Ушундай ирет менен биз экинчи раундда ойнойбуз. Экинчи раундда өзүңөр билгендей, биздин редакторлор сиздерге 8 категориядагы ар кандай суроолорду даярдап койгон. 2 жолу тандоого мүмкүнчүлүгүңүздөр болот, 2 айлампа болот. Оюнга жана мен айткандай тартип менен киришебиз. Анан албетте биздин чоң досубуз, өнөктөшүбүз, келечек жаштары гезитине чоң рахматыбызды айткыбыз келет. Анткени бул келечек жөнүндө кам көргөн гезит жаштарга жана өспүрүмдөргө керектүү, пайдалуу маалыматты камтыган гезитти сөзсүз алып окуңуздар. Кыргызстандын келечеги албетте билимдүү жаштардын колунда. Эми бүгүнкү категорияларды сиздерге айтып өтөйүн. Бул даярсыңарбы? Даярбыз. Туурак, бекемирээк жооп бергилечи. Даярсыңарбы? Даярбыз. Анда эмесе биз экинчи раундду баштайлы. Биринчи болуп оюнга киришет Эсенбаева Кыз Жибек. Кыз Жибек, сиз тандап алган категория? Мен тандаган категория кыргыз тили. Кыргыз тили категориясы. Жакшы. Мектепте кандай бааларды аласыз? Жалаң 5. Жалаң 5пи? Эч качан 4 же 3 алып көргөн жок белеңиз? Алып көргөнбүз. Алып көргөн эмеспиз. 4 алсаңыз ыйлайсызбы? Балким 4 коюп койсо. Ыйлайсызбы, мугалим? 4 койсо. Жок, кайгырам кичине. Кайгырасыз, бирок ыйлабайсыз, Анткени бул баа. Бирок баа бул сиздин билимиңиздин деңгээли. Ошондуктан мыкты болуш керек, мыктылардын катарында жүрүш керек ардайым. Ошо жалаң 5ке окуган Кыз Жибекке жакшылап кол чаап коюңуздарчы. Демек, кыргыз тили категориясы. Даярсызбы? Даярмын. Кеттик эмесе. Баш мүчөлөргө кайсылар кирет? Эйжан Абайындочу. Кыргыз тилинде канча сөз түркүмү бар? 12. Жумурткадан кыр тапкан деген сүйлөм эмне деп аталат? Эме гинке. Фразеологизм. Сөз айкашы канчага бөлүнөт? Гинке. 2. Кыргыз тилинде канча үндү бар? 14-үндө. Татаал тамгалар кайсылар? А, О. Ю, Я. Кызматчы сөздөргө кайсылар кирет? Кызматчы сөздөргө мадалдык сөздөр, байламталар, жандооштор жана эмелер. Жана? Жана бөлүкчүлөр кирет. Сүйлөм канчага бөлүнөт? Сүйлөм 2-2 бөлөт. Кыргыз тилинде канча тамга жана тыбыш бар? Кыргыз тилинде 36 тамга, 39 тыгыш бар. Сын атоочунун канча даражасы бар? 4 даражасы. Барыш жөндөмөсү кандай суроолорго жооп берет? Кимге эмнеге? Февраль айынын кыргызча аталышы? Февраль айынкы биздин айы. Карама каршы сөздөр эмне деп аталат? Карама каршы антонимдер. Бизге берилген убакыт аяктады. Кыз Жибек 10 туура жооп берип, сиз 10 упайга ээ болдуңуз. Азаматсыз.
Сизден кейін эле Айдина деген сулуу бийкеч оюнга киришсин. Айдина, сиз тандап алган категория Н тамгасы. Н тамгасы категориясы. Бул категорияда өзүңүзгө белгилүү болгондой, ар кандай суроолор болушу мүмкүн, ар тараптан суроолор. Бирок жообу Н тамгасынан башталат, Даярсызбы? Ооба. Анда кеттик. Манкурттун энеси. Дальше. Найман эне. Эмне жок болсо ырда болбойт. Обон жок болсо. Нан жок болсо. Дүйнөдөгү эң чоң шаркыратмалардын бири. Ниагара. Акча, монеталар жөнүндө илим. Нумизматика. Кыргызстандын эң чоң областы. Нарын. Дүйнөдөгү эң узун дарыя. Нил. Калкандын досу. Динки. Найза. Кыргызстандагы эң чоң дарыя. Нарын дарыясы. Күндө эмне 5 жолу окулат. Намаз. 3 расан бирим. Негроидная. Казакстандын президенти. Нурсултан Назарбаев. Адамды тарбиялоо максатында ырдалган ыр. Насаттыр. До, ре, ми, фа. Булар эмнелер? Ноталар. Тираждын кыргызча аталышы. Динки. Нуска. Өзбек жазуучусу. Алишер Динки. Наваи. Америкадагы шаар. Нью-Йорк. Бийкечтер бири-биринен ашпайын деген окшойт. Сиз дагы Айдина 10 туура жооп берип, 10 упайга ээ болдуңуз. Азаматсыз. Эми оюнга Жеңишалиев Азамат деген жигит киришсин. Кол чаап тосуп алсаңыздар. Азамат, сиз тандап алган категория? Футбол. Футбол категориясы. Жакшы. Футбол оюнуна кызыгасызбы? Ооба, албетте. Ойнойсуз, Ойнойм. Кайсы футбол талаасынын кайсы жеринде ойнойсуз? Алдыда чабуулда. Чабуулчусузбу? Ой, Азамат, кол чаап койбойсуздарбы Азаматка? Демек, футбол категориясы. Даярсызбы? Даярмын. Кеттик эмесе. Футболдун эрежеси боюнча дарбазанын чабак жыгачы кайсы өңдө болуш керек? Ак. Туура. Дүйнөлүк чемпионатта өлкөнүн атынан чыккан мыкты футболисттердин командасы кандай деп аталат? Германия. Өлкөнүн курама командасы бул соккуну футболдун эрежесине 1872 жылы киргизишкен. Кеп кайсы сокку жөнүндө болууда? Пенальти. Бурчтан тепкен сокку. Бул эң биринчи жолу 1933 жылы 29 апрелде оюнчулардын майкаларында пайда болгон. Бул кандай белги? Форма бийип. Оюнчулардын өздүк саны. Футболдогу оюн башталганда калыс жана эки команда кошулуп футболдук талаада канча адам болот? 11. 23. 23. Оюндан чыгып кетүүнү арбитрдин кайсы өңдөгү карточкасы билдирет? Кызыл. Оюнда оюнчуларга арбитр негизинен кайсы каражат менен белги берет? 140. Туура. Фенербахче клубу кайсы өлкөгө таандык? Түркия. Туура. Футболдун легендалары болгон Пеле менен Марадонанын футболкаларында кайсы сан тартылган? 10. Туура. Азамат, сиз экөөбүздүн футболдук таймашыбыз 6-0 деген эсеп менен аяктады. 6 упай алдыңыз. Азаматсыз. Капаланбаңыз, дагы бир айлампа болот, ошондо дагы категория тандайсыз. Эми Нишанов Нургазыны тосуп алыңыздар кол чаап. Урматтуу күйөрмандар. Нургазы, сиз тандап алган категория? Оба же жок категориясы. Оба же жок категориясы. Бул жерден сиз коюлган суроого, берилген суроого оба же жок деп жооп беришиңиз керек. Мен болсом, жөн гана суроону окуп берем, жоопту айтпайм. Анан редакторлор өздөрү санап алышат. Оба же жок деп жооп бересиз. Түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү. Даярсызбы? Даярмын. Кеттик эмесе. Кыргызстан монархиялык бийликти карманабы? Жок. Баден-Баден шаары Францияда жайгашканбы? Жок. Сталин 53-жылы каза болду белем? Ооба. Бомбей Индиянын борбору? Жок. Мөлмөлүмдүн автору Барпа Алымкуловбу? Ооба. Көк сулуу жеңи жоктун ашыгыбы? Ооба. Саяпкер Куш Таптайбы? Жок. Манастын 1000 жылдыгы Ош облусунда өттү белем? Ооба. Боор соргуч курт бул митеби? Жок. Акыл Карачач Түркмен эл жомогубу? Жок. Сулайман Рыспаев Алипбек китебинин авторубу? Ооба. Сарынчы Бөкөй Кенже эпоска киреби? Жок. Түнмөз Айтматовду публицист катары таанысак болобу? Жок. Төлөмүш Акеев белгилүү тарыхчыбы? Ооба. Кулунду айылы Кыргызстанда деңиз деңгээлинен эң жапыс жайгашкан аймакпы? Жок. Космоско биринчи жолу салган адам Юрий Гагаринби? Ооба.
1959 жылы Чолпон балетин 69 мамлекетке Рина Чокоева Айдайдын образын чагылдырып берди беле? Ленин чокусу Кыргызстандагы эң бийик чокубу. Бизге берилген убакыт аяктады. Нургазы, сиз 11 упай алдыңыз. Азаматсыз. Эми оюнга кыз Жибек Эсенбаева киришет. Кайрадан кол чаап тосуп алыңыздар. Сиз тандап алган категория чын же калп категориясы. чын же калп категориясы. Бул жерден сиз же чын же калп деп жооп бересиз. Даярсызбы? Даярмын. Кеттик эмесе. 5000 сомдук акча бирдигинде Сүймөн Кул Чокморовдун сүрөтү барбы? Ооба, калп чын. 13-жылы Бишкек шаары 137 жылдыгын белгиледиби? Жок. Барак Обама АКШнын 46 президенти. Калп. Ааламда 9 планета бар. Калп. Карл Маркс математик болгон. Калп. Кыргыз алфавитинде 39 тыбыш бар. Чын. Түркиянын борбору Анкара шаары. Чын. Манастын 7 осуятын Манас жазган. Чын. 2014-жылкы кышкы олимпиада Лондондо өттү. Калп. Дүйнөдөгү эң чоң материк Евразия. Калп. Чын. Дүйнөдө 6 океан бар. Калп. Балалайка украиндердин улуттук музыкалык аспабы. Калп. Бир жылда 50 жума бар. Калп. Кавказ туткуну фильмин Леонид Гайдай тарткан. Чын. Жыл ичинде эң узун түн 30 декабрь. Калп. Жазында эң алгач каргалар учуп келет. Калп. Эң кыйын илимпоздорго берилүүчү сыйлык Нобель сыйлыгы. Чын. Таза суунун запасы туздуу сууга караганда көп. Калп. Бизге берилген убакыт аяктады. Кыз Жибек азыр 16 туура жооп бердиңиз. Ал эми экинчи раунддун жыйынтыгы боюнча сизде 26 упай. Азаматсыз. Эми сизден кийин эле суйкайган сулуу бийкеч Айдина Эсеналиева киришет оюнга. Айдина, сиз эми кайсы категорияны тандап аласыз? Шарлар. Шаарлар категориясын тандап алабызбы? Жигиттерге эң кыйын категорияларды калтырып коелу, мөйлү жигиттер ойносун да. Шаарлар категориясында биз ар кандай шаарлар жөнүндө кеп болот. Албетте, Кыргызстандын шаарлары, дүйнө жүзүнүн шаарлары, Россиянын шаарлары жөнүндө кеп кылабыз. Тарыхый окуялар жөнүндө дагы болуп калышы мүмкүн суроолор. Айтор шаарлар категориясы. Даярсызбы? Ооба. Кол чаап коебуздар Айдинага. Кеттик эмесе. Россиянын маданий борбору. Санкт-Петербург. Кайсы шаардын ичинде Ватикан мамлекети жайгашкан? Рим. Жанна Дарк кайсы шаарды туткундан бошоткон? Париж. Орлеан, Манхэттен, Бруклин кайсы шаардын райондору? Манхэттен, Нью-Йорк. Европадагы жарымы, материкте жарымы деңизде жайгашкан шаар? Стамбул. Венеция. Бурана мунарасы кайсы шаардын жанында? Бишкек шаарында. Токмок. Сүйүнүн шаары бул? Париж. Англис тилинде белгилүү Оксфорд сөздүгү кайсы шаардын атын алып жүрөт? Оксфорд. Белгилүү Челси клубу кайсы шаардын курама командасы? Челси. Лондон. Кутмалды Кыргызстандын кайсы шаары азыркы? Кутмалды. Балыкчы. Сауд Аравиясындагы кайсы шаардын аталышы шаар дегенди түшүндүрөт? Дубай. Мадина. Дүйнөдөгү эң чоң порт кайсы шаарда жайгашкан? Сингапур. Кыргызстандагы эң чоң шаар? Бишкек. АКШнын оюн зоок казинолордун борбору? Вегас. Лас-Вегас. Айдина азыр 5 туура жооп бердиңиз, 5 упай алдыңыз дагы. Экинчи раунддун жыйынтыгы боюнча сизде 15 упай. Азаматсыз. Эми оюнга киришет Жеңишалиев Азамат. Кол чаап тосо албайсыздарбы? Биология жана ырчылар категориясы калды. Ырчылар. Ырчылар категориясын тандап аласыз. Бул категорияда биздин гана Кыргызстандын ырчылары эмес, дүйнө жүзүнө белгилүү ырчылар жана тарыхый инсандардагы ырчылар ушул категорияда. Даярсызбы? Даярмын. Кол чаап коюңуздар. Кеттик эмесе. Поп музыканын дүйнөлүк падышасы ким? Кийинки. Майкл Джексон. Россиянын алтын үнү деп кимди айтышат? Алла Пугачева. Николай Басков. Жашоо бар, жашаш керек деген ырды ким ырдайт? Кийинки. Каныкей. Дүйнөгө рок-н-ролду тааныштырган ырчы? Кийинки. Элвис Пресли. Поп музыканын дүйнөлүк лидери ким? Майкл Джексон. Мадонна. Россиянын атынан Евровиденияга катышып жеңиш алып келген ырчы?
Динке. Дима Билан, мен жөн эле жашап келем кыргызмын деп деген ырды ким аткарат? Гүлнара Тойгонбаева. Туура, Түркиянын биз билген эстрада ырчысы Динке. Таркан. R&B стилинде ырдаган дүйнөлүк деңгээлдеги ырчы айым Динке. Бейонсе. Биринчи Евразия жылдызы ким? Гүлжит Халков. Туура, Бистоунун жетекчиси Бактияр Токторов. Гүлсүн Мамашеванын белгилүү ырчы уулу Динке. Марат Ибраев. 2013-жылы Жаңы толкун конкурсунда Кыргызстандын намысын коргогон ырчы Стайлин. Айбек Бакытбеков. Азамат, бул категориянын дагы туура эмес тандап алдыңыз окшойт. Анткени 3 гана упай алдыңыз. Ал эми жалпы экинчи раунддун жыйынтыгы боюнча сизде 9 упай. Эми Нышанов Нургазы кириштин оюнга. Сизге Нургазы биология деген гана категория калды. Коркпойсузбу? Жоқ. Чагып коем биологияны, чемичкедей дебейсизби? Ооба. Ооба. Кол чагып койбойсуздарбы? Кеттик эмесе. Дүйнөдөгү эң чоң деп эсептелген көк киттин салмагы канча? 1 тонн, 10 тонна. 150 тонна. Жаныбарлар жөнүндөгү илим кандай деп аталат? Биология. Жөргөмүш, рак, көпөлөктөр кайсы типке киришет? Кеміршектер. Муунак буттуулар. Кой, эчки кандай жандыктарга кирет? Үй жандыктары. Майда жандыктарга. Териси катуу жаныбар? Уйвал. Ташбака. Сойлоочулардын ичинен эң чоңу? Жылан. Крокодил. Сойлоочулар канча класска бөлүнөт? 3. 4. Тоок, өрдөк жана каз кандай канаттууларга кирет? Кеміршектер. Бакма. Жылуу кандуу жаныбарлар кайсы класска кирет? Кеміршектер. Сүт эмүүчүлөр. Эволюция терминин ким киргизген? Теншанский. Шарль Бане. Тукум куучулук өзгөчөлүктөрү тууралуу алгач ким изилдеген? Теншанский. Чарльз Дарвин. Картошканын зыянкечи бул? Колорадо комузу. Бул категорияны чыга албай калдык, чемичкедей, бирок бир убай алдыңыз азыр. Экинчи раунддун жыйынтыгы боюнча сизде Нургазы 12 упай. Ушуну менен экинчи раундду жыйынтыктасак болот окшойт. Финалга, бүгүнкү оюндун финалына ким өтөт? Албетте, 26 упай топтогон Эсенбаева кыз Жибек финалда. Жана 15 упай топтогон Айдина Эсеналиева финалда. Кыздар жигиттерди жеңип койду. Жигиттер, Азамат, Нургазы абдан жакшы ойноп бердиңиздер. Финалга чейин жеттиңиздер, бирок финалга кирбей калдыңыздар. Анткени кыздарыбыз мыкты болушту. Бийкечтерге жакшылап кол чаап коюңуздарчы. Азамат сыңар Айдина Жибек. Азамат, Нургазы силер болсо болочокто, келечекте келе турган оюндарга, сезондорго катышып бериңиздер, Убада бересиздерби? Кыргыздын мыкты жигиттеринен болуп чоңоя бериңиздер. Жакшы окуңуздар, ар дайым бар болуңуздар деп туруп күйөрмандарыбыз дагы жакшылап кол чаап койсо жигиттерге Азамат менен Нургазыга. Ал эми Айдина менен Жибек финалга даярдансын. Билим билге жол ачат демекчи, биз бардыңыздарды жаркын маанайда болуп, акыл ордо долбооруна кошулуңуздарды суранабыз. Коомдук биринчи каналдын эфириндебиз. Биз финалдын алдында турабыз, финалдын так эле босогосунда турабыз. Биздин чоң өнөктөшүбүз жана досубуз, келечек жаштары гезитине чоң рахматыбызды айтабыз. Ар дайым биз менен, ар дайым Кыргызстандын жаштары жана өспүрүмдөрү менен керектүү жана пайдалуу маалыматты камтыган келечек жаштары гезитин сөзсүз алып окуңуздар. Финалга жеткен эки сулуу кызды, Айдина менен Жибекти дүркүрөгөн кол чабуулар менен тосуп алсак. Финалисткалар Эсеналиева Айдина жана Эсенбаева кыз Жибек. Сүйкайган сулуу бийкечтер, сиздерге 3-чү раунддун эрежесин айтып берейин. Биз 3-чү раундда 3 упайга чейин ойнойбуз. Эгерде сиздер жоопту билсеңиздер, коңгуроону басасыздар дагы. Коңгуроону кимде ким биринчи басса, ошол биринчи жооп берет. 3 упайга чейин ойнойбуз деп дагы бир жолу кайталап коеюн. Даярсыздарбы? Даярбыз. Айдина, даярсызбы? Анда 3-чү раундду баштайлы. 3-чү раунд, биринчи суроо. Жомоктогу каракан кол астындагы элдерди чакырып алып, менин сурай турган 3 суроом бар. Ошол суроого жооп берген адамга
ат башындай алтын беремин деп өзүнүн карамагындагы элдерге кабар кылат. Кандын мамлекетиндеги эл чогулгандан кийин биринчи дүнүйө эмне таттуу, дүнүйөдө эмне таттуу. Экинчи дүнүйөдө эмне катуу. Үчүнчү дүнүйөдө эмне оор деп элге суроо берет. Кандын суроосуна жоопту ким табат? Бул ким? Хандын вазиринин кызы. Ким? Хандын акыл кара чач. Акыл кара чач бул туура жооп, азаматсыз. 1-0 болду оюнубуздун эсеби. Кыз жибек алдыда келатат. Кийинки суроо. Ансыз хлорофилл пайда болбойт жана фотосинтез өстүрбөйт. Өсүмдүктүн, азыр мен аягына чейин окуп коеюн, өсүмдүктүн кадимкидей өсүшү үчүн абдан керек нерсе. Ансыз өскөн өсүмдүктөр узун жана агыш болот. Өсүмдүктүн тиричилиги үчүн өтө зарыл болгон бул нерсе. Күндүн жарыгы. Туп-туура, бул туура жооп. Азаматсыз. 1-1 болду оюнубуздун жүрүшү. Кийинки суроо. Азырынча 1-1. Бул өлкөнүн өзүнүн аталышы Эллада. Кайсы өлкө жөнүндө сөз болуп жатат? Греция. Албетте Греция. Эллада, Греция. 2-1. Айдина, азаматсыз. Кийинки суроо. Алыкул Осмонов канчанчы жылы кайсы жерде жарык дүйнөгө келген? Алыкул Осмонов 1915 жылы Панфилов районунда төрөлгөн. Туура. 3 туура жооп бар. Демек бүгүнкү оюндун жеңүүчүсү Айдина Эсеналиева болду. Айдина, куттуктайбыз сизди. Кыз жибек, сиз капаланбаңыз. Бул оюн. Сиз финалга чейин жеттиңиз. Абдан сонун оюнду көрсөттүңүз. Абдан акылдуу, билгич айым экенсиз. Сизге чоң рахмат. Дүркүрөгөн кол чабуулар менен гана кыз жибекке чоң рахматыбызды айтып коелучу. Ар дайым ийгиликте болуңуз. Ар дайым көздөгөн максатыңызга жетип жүрүңүз. Кыргызстандын мыкты эрке кыздарынан болуңуз деп туруп гана күйөрмандарыбыз дагы бир жолу кол чаап койсун жибекке. Дененин рахаты ден соолук, акылдын рахаты билим демекчи. Ар дайым билимге дилгир болгула менин кичинекей бөбөктөрүм. Ал эми бүгүнкү оюндун жеңүүчүсү Айдинага жакшылап бир кол чаап койсоңуздар. Абдан сонун оюнду көрсөттү Айдина. Мына сиздин кубаңыз. Колуңуздан бекем кысып коеюн. же бетиңизден өп коеюнбу? Алтын кыз Айдина, сизди куттуктайм. Суперфиналга даярдана бериңиз. Ал эми кыз жибек абдан сонун оюн көрсөтүп келатты эле. Эң мыктылардан, эң биринчилерден болуп келатты эле, бирок бул оюнда ушундай боло берет экен. Сизге Чыңгыз Айтбатовдун Балалык деген китеби жана дүркүрөгөн кол чабуулар жакшылап кол чаап койсоңуздар, кыз жибек деген сулуу ийкечибизге капаланбаңыз. Капаланып атасызбы? Бул деген оюн да алтыным. Бул деген оюн, эч качан капаланбаңыз. Ар дайым күлүп жайнап жүрө бериңиздер, ардактуу замандаштар. Сиздер менен туп-туура бир аптадан кийин кайрадан жолугушабыз. Бул акыл ордо, саламатта болуңуздар.